Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым? Бүгүнкү сабакка даярдыктар кандай? Бүгүнкү сабакка даярсыңарбы? Сабактын темасы жугуштуу оорулар. Сабактын максаты жугуштуу оорулар жөнүндө түшүнүк аласыңар, жугуштуу оорулардын алдын алуу чараларын үйрөнөсүңөр. Балдар, бүгүнкү маанайыңар кандай? Үйдө олтуруп зериккен жоксуңарбы? Көзүбүздү жумабыз да жылмаябыз. Класстын ичинде отурганыңарды элестеткиле. Элестеттиңерби? Азаматсыңар балдар. Адамдын организмине бактериялардын, вирустардын кириши көптөгөн ооруларды жаратат. Жугуштуу инфекциялык оорулардын бир нече таралуу жолдору бар. Аба аркылуу жугуучу оорулар, грипп, менингит, кызамык, азыркы учурда жүрүп жаткан таажи вирусу да аба аркылуу жугат. Алар кантип жугат? Жөтөлгөндө, чүчкүргөндө, адамдар бири-бири менен жакын туруп сүйлөшкөндө. Ашказан ичеги оорулары булганган азыктар жана кир суу аркылуу жугат. Корт кумурскалардын чагышы аркылуу да оорулар жугат. Жугуштуу ооруларды алдын алуу чаралары. Ар дайым эшиктен үйгө киргенде, тамактанаар алдында, дааратканадан кийин колуңарды самындап жуугула. Жер жемиштерди ар дайым жууп жеп жүр. Жөтөлгөндө, чүчкүргөндө оозуңду жүз арчың менен же чыканагың менен жап. Ооруп калсаң, ооруңду башка бирөөлөргө жугузбаш үчүн маска тагынып жүргүлө. Азыркы учурда да сыртка чыкканда маска тагынганды унутпагыла, балдар. Менин сүйүктүү окуучуларым, биз дайыма колубузду таза кылып алып жүрсөк, бизден жугуштуу оорулар алыс жүрөт экен. Силерге үй тапшырма. Мен силерге азыр тазалоочу бул каражатты жөнөтөм. Силер дагы колуңарды дайыма таза кылып алып жүргүлө.